Бізге президенттік башқару болбойт екен. Башынан қандай қиыншылық өтсе дағы, кемесі болбосын президенттік тақтаға жеткенде монстрға айланат екен. Ошон үчүн биздин өлкөдө президенттик парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл. Биринчиден мына азыр эле айттыңар, Туугандар, кечиресиздер, давай угалы, азыр анын үстүндө намаз жумага чыгыш керек, убакыт келип калды угалы. Менин убактым азыр кетип калды, ошону эске алып койсоңуздар ага. Ар ким өзүнүн оюн курултайда айтууга акысы бар. Мен билем, кээ-бирлериңер областтын, бийликтин, балким өзүнүн чечими менен ошол жактан келгенсиздер. Бирок менин сөзүмдү бөлбөй турсаңар. Урматтуу төрага, менин убактымды кайрадан берип койсоңор. Биринчиден мына ушундай сунушту айтат элем. Бул маселеге кайрылып келиш керек. Садыр Нуркожоевич, анткени сизден кийин кандай адам келет? Өлкөнү каяка алып барат? Бул биринчи маселе. Экинчиси кен байлыктар боюнча. Менин билгениме, менин билишим боюнча, балким аны кичине оңдоп койсоңор керек. 33 компания 300 сомдон сатып алып, чет өлкөлүктөргө сатып алган, биздин жарандар сатып алып, азыр кен байлыктар сыртка чыгып атат. Ошону караш керек. Үчүнчүдөн, мына айтып атасыңар, биздин балдар ооруп атат деп. Анда улуттун ден соолугуна көңүл болуш керек. Биринчиден. Улут бар, эл бар, мамлекет бар. Анан барып туруп бийликте өлдөрү президент болот. Анан дагы айтайын дегеним, энергетика тармагы боюнча, суу боюнча. Мен ачык эле айтып коеюн. Баткен, Жалал-Абад, Ош областында жерлерибиз тарып кетти, чек араны чечебиз дегенден кийин. Билесиңерби, канчалык километрлер тысячи кетип атат. Ошон үчүн абайлагыла. Бул маселеде өтө катуу тургула. Мен дагы бир нерсе боюнча айтып коеюн. Камбар ата бирди, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Могу жерде сүйлөп кеттиңиз. Балким кошуна өлкөлөр менен салабыз деп. Билесиз да, сиз кайсы бийлик менен гана иштеген жоксуз? Кайсы бийлик менен гана иштеген жоксуз? Канча президентти кетирдиңиз? Айтайын дегеним, Камбар ата бирди, бул суунун башы, гестердин башы. Эгерде кайсы өлкө менен салам деп атасыңар, Өзбекстан менен, башканы мененби, анда бизди эгемендүүлүк өлкөдөн ажыратып коесуңар. Биздин алтындан да кымбат бул суубуз, энергетика. Ошон үчүн бул оюңардан кайткыла деп айткым келип атат. Анан коррупция менен күрөшөбүз деп атасыңар, Садыр Нуркожоевич, күрөшүп атасыңар. Кана? Министр энергетика, могу жерде отурат Камчы Кыдыршаевич, көрүп калдым. Ушул жердеби? 20 миллиондон ашык ушарп кетирген азыркы Талай Ибраев деген министр болуп отурат. Кечирип койсуңар, менин убактым кетип калды. Доскул деген. Азыр кышта биз кыйналабыз. Бул өтө татаал абалга келип калабыз. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, коррупция менен күрөшсөңөр, анда депутаттарды коркутпай, өзүңүздүн командаңыздан баштаңыз, Садыр Нуркожоевич. Аларды крышевать этпеңиз. Бул өтө орчундуу маселе. Сөзүмдүн аягында, албетте мен убактымды алып койдуңар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин президенттик кызматка барып атканда өкөөбүз Ош шаарынын стадионунда бүтүндөй улуу арбактардын алдында кандай уадаларды бердик элек? Ошону аткарыңыз. Кээ-бирлерин аткарып атасыз, тескерисинче болуп атат. Ошондо мен сизден сурандым эле. Кара сууда мына өзүңүз кечигип калдыңыз, ошол тумандын айынан.
Maada айлық бүтімді 30 адырдың айлық өктірінен жер бөліп бергенбіз. Аэропортты қотырыш керек. Себебі 5 минут біз көтеріліп, Өзбекстандың территориясымен ұшып қайрып қонауыз. Көрдіге, миңдеген жылдар қошны олған өлкөлер қандай ғана бізге мамиле жасап атқанын. Бұл бір. Екіншісі, азыр мен айтып қойайын. Садыр Нуркожоевич, дағы бір нәрсе. Бұл құрылтай. 10 секундта жиынтықтаңыз. Бұл құрылтай ашық айқын болобыз десеңер. Кимиңер қандай сүйлейм десеңер, мұны айтып атасыңар, сый мамиле жасағыла бір-бірімізге деп. Қана сый. Қана сый. Уққыла ушыл сыйды дағы, сөзді дағы, бір-біріңерді сыйлап алғыла. Себебі бардығылы бийліктің қолынан келбейді. Қошаматшылар, патхалимдер, пока бізден жоғылмай сайын біздің өнігі өсіп болбойды. Ақылбек Сөнбекович, дағы бір мәселе. Сілер крупный бизнесмендерге үйрет отасыңар. Накладнойларды, электронный. А средний бизнесмендерге ештікі үйретпей тасыңар. Мұна ұшыл нәрсені дағы еске алып қойсыңар. Микрофонды өчірөбүз анда. Рахмат сізге чоң.